Жанарбек Акаев, туристтерди тартуу өлкөнүн босогунан башталат. Парламент депутаты Жанарбек Акаев мамлекеттик чек ара кызматынын укук коргоо органынын жетекчилерине кайрылып, аэропортто чек арада өз ишин мыкты билген адистерди кызматка коюуга чакырды. Депутаттын айтымында туристтерди тартуу өлкөнүн босогунан башталат. Бул жерде чек ара бажы кызматтарынын жетекчилери, өкмөт өкүлдөрү отурасыздар. Силерге кайрылаарым. Чек арада аэропортко англисче суудай сүйлөгөн адистерди койсоңор, анан бир аз сылык мамиле кылыш керек. Туристти көргөндө эле 5-10 долларды көргөндөй болбошубуз керек. Ал үчүн алардын айлыгын көтөрүп, шарт түзүлсө. Батышка барганда күлүп жайнап тосуп алышат. Баары аэропорттон башталат, деди Жанарбек Акаев. Парламентте айрым өлкөлөргө карата визасыз режим жөнүндө мыйзам талкууланууда. Кыргызстанда 6 жыл мурда 45 өнүккөн өлкөнүн жарандарына киргизилген визасыз каттам тартибинин мөөнөтү узартуу боюнча мыйзам долбоору каратылып жатат. Бул мыйзамдын мөөнөтү 2020 жылы аяктайт. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Дастан Бекешевдин айтымында, визасыз каттам тартибин киргизүү туризм тармагын өнүктүрүүгө салым кошууда. 2012 жылы АКШ, Германия, Франция жана Япония сыяктуу дүйнөнүн өнүккөн 45 өлкөсүнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз келүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алынган. Бул мамлекеттердин жарандары виза албастан Кыргызстандын аймагында 60 күн жүрө алат. Бирок айрым эксперттер визасыз каттамды террорчулар да колдонушу мүмкүн деп сындап жүрүшөт.